Кыргыз Республикасынын аймагына мыйзамсыз чегараны бузуп кирген башка мамлекеттин жарандары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жоопко тартылат. Алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген 358 беренеге ылайык категориясына жараша 220 миң сомдон 300 миң сомго чейин айып төлөйт жана 2,5 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргыз Республикасында дагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 358 беренесинде Кыргыз Республикасынын кайтарууда мамлекеттик чегаранын мыйзамсыз өтүү деген беренебиз бар. Ошол Өзбек Республикасында дагы Тажик Республикасында өздөрүнүн мыйзамдары бар. Эгерде биздин ошол 358 беренебизди бузса, 4-чү категорияда түзөтүү жумуштары жана 5-чи категориядагы айып пулдарды салууга алып келет. Биздин Кыргыз Республикасында кандай мыйзам болсо, чет мамлекеттерде да ошондой мыйзамдар болот. Ошон үчүн ошол мыйзамды бар экендигин билип, ойлоп, чегараны бузуп өтүүнү өтпөш керек да. Кыргыз-Тажик чегарасы аркылуу жарандарды өткөрүү 2004 жылдын 26 майындагы Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын өкмөттөр аралык Кыргыз-Тажик чегарасын көзөмөлдөп өткөрүү пункттары жөнүндө келишиминде кеңири каралган. Алар Кулунду автожол, Кайрагач автожол жана Кызыл Бел автожол өткөрүү пункттары аркылуу жалпы жарандык паспорттары менен жарандарды өткөрөт. Ал эми Тажик Республикасынын аймагына башка мамлекеттин жарандары мыйзамсыз жолдор менен чегараны бузуп категориясына жараша 300 миң сомго чейин жазана салынат же эркинен ажыратылат. Кулунду менен Кызыл Бел өткөрүү пункту бул эл аралык күнү-түнү иштешет. Ал эми Кайрагач автожол өткөрүү пункту бул эки тараптуу болуп эсептелинет. Азыркы учурда биздин ушул Тажик Республикасы менен чектешкен өткөрүү пункттары аркылуу 2020 жылдын 17 мартындагы 84-чү өкмөттүн токтомунун негизинде чектөөлөр киргизилген. Ошо чектөөлөрдүн талаптарында азыркы учурда жарандар, унаа каражаттар жана жүктөр текшерилип, көзөмөл жүргүзүлүп өткөрүлдү. Ошондой эле Өзбекстан Республикасынын мыйзамдарынын 223 беренесине ылайык аталган мамлекеттин чегарасын мыйзамсыз кесип өткөн башка мамлекеттин жарандары 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат жана сот тарабынан мыйзам чегинде айып салынат. Баткен облусунан Өзбек Республикасынын аймагына Кадамжай, Кызыл Кыя автожол өткөрмө пункттары аркылуу гана өтүүгө болот. Көзөмөл өткөрүү пункттарынан башка аймактардан өткөндөр булар чегара бузуучулар болуп эсептелинет. Ал жерде чегара бузуучулар жарандар, биздин жарандар же коңшу мамлекеттин жарандар же чет өлкөнүн жарандары, коңшу мамлекеттерден башка жарандар өткөн учурда аларга карата чегара кызметтери тарабынан тийиштүү чаралар көрүлөт. Эгерде жарандар унаа каражаттары менен өтсө, кандайдыр бир контрабанда жүктөр болсо, ал биз жарандарга карата тийиштүү документтер толтурулуп, бажы кызматына эгерде контрабанда жүк болсо же болбосо финансы полициясынын кызматкерлерине, ошондой эле улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин тийиштүү кызматкерлерине өткөрүп беребиз. Кийинки чара көрүү боюнча. Жарандарды кайсы мамлекеттин аймагында жүргөндүгүнө карабастан мыйзамсыз кылган иштерине жоопкерчилик каралган. Ошондуктан Баткен облусунан кошуна мамлекеттерге өтүүдө атайын чегара өткөрүү пункттары аркылуу гана өтүүңүздөрдү эскертебиз. Белгилей кетсек, азыркы учурда COVID-19 коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 17 мартындагы номер 84 буйругунун негизинде өткөрүү пункттары аркылуу өтүүгө убактылуу чектөөлөр киргизилген. Канышай Ашимова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.